Ностальгия. Аңгеме. Бул аңгемеде карыянын образы чагылдырылат. Шаар таң менен кошо ойгонот. Үрүл-бүрүл жарык түшкөндө эле көчөлөрдө кайдадыр шашып жөнөгөн машинелер пайда болот. Анан бирин-серин адамдар аркы-терке өтө башташат. Ошентип кыймыл жанданып, калаанын тиричилиги башталат. Күн сайын ушундай. Касым карыя ар күнү эрте таңда көп кабаттуу үйдөгү квартирасынан чыгып, шаар багына басып келет. Эки колун артына алып, бактагы аллеяда кыйлага чейин басып жүрөт. Ал жерде өзүнө окшоп, таң эрте таза абада серуендөгөндөр бар. Көпчүлүгү эле улгайган адамдар. Айрымдары жөн гана бак аралап басып жүрүшсө, кээелери желип жортуп чуркаган болушат. Иттерин сейилдетип жүргөн аялдар да бар. Алар бирин-бири сыртынан таанышат. Баш ийкешип учурашып өтүшөт. Касым карыя жыгач отургучтардын бирине көчүп басты. Өткөн кеткендерге көз салып, аркы беркини ойлоп кыйлага олтурду. Кайда шашат эле? Күнүгө ушинтет. Уул келини менен тигил кабат үйдө чогуу турат. Байбичесинин көз өткөнүнө быйыл 6 жыл болду. Жыл айланып ашын бергенден кийин уулу атасынын жер үйүн саттырып, өзүнүн таар квартирасын кеңейтип, шаардын так ортосуна көчүп келишкен. Андан көрө жер үйгө чогуу жашайлы десе, уул келини ынабай коюшту. Карган кезиңде шарты бар жылуу үйдө жашашың керек дешти алар. Бул чечим Касымдын көңүлүнө төп келбесе да, айла жок, жалгыз уулунун айтканы менен болду. Анан эмне, жалгыз жашамак беле? Алардыгы деле туура. Бирок Али күнчө тигилги кабат үйгө көнө албай жүрөт. Өзү өмүр бою гезиттерде журналист болуп иштеди. Ал кезде гезит журналдарынын баарысы өкмөттүкү гана боло турган. Бир калыпка салынган тартип, эреже бар эле. Ийгиликтүү иштерди, эмгекчил адамдарды даңазалап жазышчу. Олуттуу темалар менен алек болушчу. Азыркыдай ээн ооздук, өзүн билимдик жок эле. Эми анын кайсы бирин айтасын? Мына ушуларды ойлоп отуруп, карыя советтик учурду кадимкидей сагынат. Көңүлү сыздап кетет. Кээде түшүнө да кирет ушул кездер. Кайрандоор өткөн экен да. Оюна келгенин жазып, оозуна келгенин оттоп жаткан азыркы гезиттерге жүрөгү ыйлап турат. Эмне деген гана заман болду. Жазып көнгөн жаңы бирин-экин макала даярдап, ошол ооздугу жок гезиттерге алып барса баспай коюшту. Азыркы жаштардын тарбиясы жалкоолугу тууралуу болчу. Жарабайт дешти. Сенсациялуу, кыска, курч материалдарды гана басабыз дешти. Андан алып дагы гезитке барды. Алар өтө эле узун экен, кыскартып кел дешти. Касым үчүн өзүнүн ар бир сүйлөмү маанилүү эле. Капа болгон карыя колтугуна кысып келген макаласын үйүндөгү эски, калың папкесиндеги кол жазмаларына кошуп койду. Азыркылардын маанилүү нерсени түшүнбөгөн тайкылыгына капа болду. Кийинчерээк дагы бир макала жазып барса, акча төлөңүз десе болобу? Касым буга да капа болду. Ушундан кийин эч нерсе жазгысы келбей калды. Анын жазгандарына азыр эч ким деле муктаж эмес экен көрсө. Ал өткөн кеткенди ойлоп кыйлага олтурду. Анан ордунан туруп, колдорун артына алып, элкей басып үйүн көздөй жөнөдү. Бул убакта уул келини кызматтарына кетип калышат. Уулу ички иштер тармагында, келини
чет өлкөлүктөргө тиешелүү уюмда иштейт. Командировкаларга көп барат. Иши ошондой экен. Ал эмне болгон уюм Касым анчейин түшүнө бербейт. Бирок баамында кирешени келини табат. Маянаны доллар менен алат эмиш. Ошондонбу тартынбай так кесе сүйлөп, өз оюн таңуулап, кээде күйөөсүнө үстөмдүк кылып жиберет. Анткени менен үй жайын тыкан кармап, тамак ашын дамдуу жасайт. Бош убактысында жалаң үй тиричилиги менен алек болот. Бирок мүнөзүндө жылуулук жок. Качан болсун сустайып турат. Ушунча болуп күйөөсү менен жаркылдап, сүйлөшүп жатканын деле көргөн эмес карыя. Уулу деле 40-тан өтүп чачына ак кире баштады. Бирок алар балалуу болушкан жок. Уулу атасы менен чечилип сүйлөшпөгөн бир мүнөз жигит. Өзү да жалгыз бала болсо, анан туяксыз калабы деп Касымдын арманы ушунда. Келин эстүү болгондо керт башына эле карабай, күйөөсүнүн балалуу болушун да ойлошу керек эле деп толгонот карыя. Азыркылар өзүмчүл эмеспи? Илгери согунчогу канабаган ургачы эринин багын байлабай өзү эле жол бошотчу. Керек болсо төрөй турган аялды эрине өзү таап берчү да. Эчеен ирет ушул сөздү козгоюн деп, бирок баласына батына албады. Жараатына тийип аламбы деди. Эч ким менен чечилип, сүйлөшпөгөн түнт баласы кандай кабыл алат? Кагуу жеп калабы? Ошол бойдон эч нерсе айта албады. Бирок дайым ушул сана жүрөгүн курттай оюп жеп келет. Аркы беркини ойлоп олтуруп үйүнө жетти карыя. Эшигин ачканда эле аны тунжураган жымжырттык тосуп алды. Ичкери кирип телевизорду иштетти. Баардык каналына коюп көрдү. Көрө турган эч нерсе жок. Биринде атышкан, биринде бычакташкан кино, биринде төө куштардай аркайган жарым жалаңач аялдарды сынактан өткөрүп жатышат. Сулуулар имиш. Аял деген эптүү, сындуу болгондо гана сулуу да. Азыркылар чыныгы сулуулукту да билбей калышпадыбы? Дагы бир каналда күрсүйгөн эркек киши камыр ыйлеп, тамак жасаганды үйрөтүп жатат. Көрө турган эч нерсе жок. Нааразы болгон карыя телевизорду өчүрүп салды. Анан шашпай чай коюп ичти. Жалгыз отуруп ичкен чайын курусун. Мындайда дайыма байбичесин эстейт. Ар бир жолу ысык демдеп, кадырлуу конокко бергендей абышкасына баптап чай берер эле. Качан болсун дастуркону даяр болчу. Кечкисин келини деле ынтаасын коюп ысык чайын берет. Бирок баары бир байбичесинин чайына окшобой койду. Чайын ичип болгон соң өз бөлмөсүнө кирип, калың папкедеги кол жазмаларын алып чыгып үстөлүнүн үстүнө жайды. Мындай папкелер толтура, текчелерде жыйылып турат. Биринде макалалары, биринде ырлары, биринде кара сөздөрү, айтор бүткөнү бар, бүтпөгөнү бар. Кереги жоктору да толтура. Аларды ыргытканга колу барбайт. Касым карыя үчүн баардыгы баалуу. Келини үй жыйнаганда кагаздарын жактырбай, ары бери түртүп, тыкыстап жыйнап салат. Менин кагаздарыма тийбей эле койчу деп да айта албай койду. Кемпирин үстөлүнүн үстүнө жолотчу эмес. Ал азыр поэзия деген папкадагы кагаздарын жайып олтурду. Саргарган барактар. Ар кайсы жылдарда машинкеге басылып, боектору үчө жаздап калган ырлары, кол менен жазылгандары да жүрөт. Ушунун баарын өмүр бою өзүнө жан жолдош кылып келаткан машинкесине өзү баскан. Эми машинкенин да убагы өттү.
Азыр жапыр компьютер менен иштеп калышпадыбы? Касым компьютерге ишенбейт. Андан өчүп калат дешет. Дагы көп балекеттери бар дешет. Тигинде уул келини алып берген компьютери деле турат. Түнкүсүн машинкесин тыкылдата бергендегиден тажашкан окшойт да. Уулу дегенде атасына үйрөтө баштаган. Карыя анчейин көңүлсүнбөй койду. Улам үйрөнгөнүн кайра унутуп, жазгандарын кайра таппай калат экен. Кыскасы, машакаты көп экен. Андан көрө тиги темир машинкесинен өтөөрү жок. Ишенимдүү, ары бузулбайт. Аны уул келини жер төлөдөгү кампага киргизип салалы дешкен. Карыя чок баскандай секирип болбой койду. Касымдын жаш чагындагы эң-сөзү акын болуу эле. Болгондо да атактуу акын болсом деген дымакта жүрчү. Көп жылдар ушундай көксөө менен ыр артынан ырларды жазып жүрдү. Жашыраак чагында 3 китепчеси жарык көрдү. Гезит журналдарга да басылып чыгар эле. Ошонун баары анча-мынча шык жөндөмдүн, анан жаштыктын деми менен жазылса керек. Кийин андай ырлардын жазылышы да кыйын болуп калды. Өзү эңсегендей атактуу акын боло алганы жок. Анын өз пикиринде акын болушуна жолтоо кылгандар, пут тоскондор, түшүнбөгөндөр көп болду. Советтик замандын акыркы жылдарында кезектеги китебин басмакана чыгарбай койду. Чийкилери көп, кайрадан оңдоо керек дешти. Дагы башка көп шылтоолорду айтышты. Гезит журналдарын басышы да кыйындады. Ошончо көп ырларды жазса да негедир акын катары элге тааныла албады. Ал тургай уул келини да атабыз акын экен деп ойлоп коюшпайт. Алар үчүн жүргөн бир абышка. Бирок ал баары бир өзүн акынмын деп эсептейт. Ыр бааланбай калган азыркы заманда мен да бааланбай калдым. Атагым чыкпай калганына азыркы коом күнөөлүү деп ойлойт. Ким билет, балким карыянын ою туурадыр. Ар кимге өз пикири туура эмеспи? Мына азыр да кол жазмаларын аңтарып олтурат. Эски кагаздарын караганды жакшы көрөт. Анткени өткөн жылдарын эстейт. Касым карыя өткөнүн ойлоп жашаганды жакшы көрөт. Ал үчүн бүгүнкү турмушта кызыктуу эч нерсе жок. Дагы бир папкеде бүтпөй калган тарыхый романы бар. Ортолоп калганда негедир таштап койгон. Кийинчерээк улантармын деген. Бирок колуна алууга да абайт. Дагы бир желим папкеде учурунда гезиттерге жарыяланган очерктери бар. Көпчүлүгү эмгектин алдыңкылары жөнүндө болчу. Булардын азыр эч кимге кереги жок. Ыргытуу керек, ага болбой эле сактай берет. Анын кагаздарынын ушунчалык көптүгү келинине жакпайт. Барынан да таңгак болгон эски гезиттердин эмне кереги бар? Келиндин оюна койсо мунун баарын бир заматта жок кылмак. Үйдөгү кереги жок буюмдар терскери энергия чыгарат. Бул илимий жактан далилденген. Анын үстүнө кагаздар чаң топтойт деп келини чай ичип отурганда айтты эле. Карыя ошол сөздү өзүнө алса да эч качан ага макул эмес. Менин жазган эмгектерим буларга кереги жок буюм тура деп ичинен нааразы болду. Тескери энергия деп кайдаганы чыгарышат. Жарым беттик өмүр баяндарын жаза алышпайт. Китеп бетин ачышпайт да. Анан тескери энергияны кайдан билишет деп наалады. Кээде түнкүсүн машинке басчу эле. Ага да тыюу салышты, келини уктай албай жатыптыр. Алардын бөлмөсүнө угулат экен көрсө. Өзүнчө компьютер алып бердик го, ошого иштебейби? Айтпайсыңбы атаңа, деди күйөөсүнө. Карыя түнкүсүн машинке баспай калды.
Бирок уйкусу келбегендиктен үстөлдөгү шам чыракты жандырып, көз айнегин тагынып алып эски гезит журналдарды барактайт. Кээде жөн гана несип болгон немедей телмирип кыйлага олтура берет. Ушул үйгө көчүп келгени капаска түшкөндөй эле болду. Эртең менен бир маал бакка басып келгени болбосо, тунжурап отурган. Кээде кагаздарын да карагысы келбейт. Чоң көчө тараптагы балконго коюп алган отургучу бар. Ал жерге бир отурса көпкө олтурат. 4-кабаттан чоң көчөлөрдүн кесилишиндеги шаардын кайнаган тиричилиги алаканга салгандай көрүнүп турат. Жайнаган машинелер кумурсканын уюгун элестетет. 4 тарапка өткөн элдин аягы суюлбайт. Ошолорду тиктеп олтура берип карыя ар кандай ойлорго чарпылат. Кайра эле баягы өткөн заманын ойлойт. Атаңдын көрүү. Баягы совет доору болгондо эмдикче дала китеби чыгат эле. Балким бүтпөй калган романы китеп болуп элге тарап кетмек. Макалалары гезит бетин бербей байма-бай жарыяланып турмак. Калем акага маарымак. Айтуур, жыргап кунап жашамак. Кээде чай үстүндө ошол заманды кеп калса улуу жактырбай жатпайбы? Ал учурда айта бергенде эмне? Азыр такыр башка заман. Бүгүнкү турмуш менен жашаш керек дейт уулу. Келини унчукпай олтурганы менен күйөөсүнүкүн туура көрөт. Карыя үндөбөй олтуруп калат. Бирок ичинде таптакыр макул эмес. Өзгөчө уул келинин үй бүлөлүк жашоосуна ичи чыкпайт. Бул дагы жаңы замандын талабыбы, же баласы жок үйдө ушундай эреже өкүм сүрөбү? Айтуур, аскердик тартип менен саатка карап жашашат. Күн сайын окшош турмуш. Кечки тамакты бири-бирине чоочун адамдардай унчукпай олтуруп ичишет. Эмне сөз баштаса да тигилерге жакпай каларын ойлоп, карыя да үндөбөй олтура берчү болду. Азыркылар ушундайбы, же уул келини өтө сакпы, ким билет. Бир жолу карыя бакка басып келип үйүн ачайын десе ачкычы жок. Түшүп калса керек. Чөнтөктөрүн сыйпалап таппай калды. Артына барып кыйла жерди издеди. Табылган жок. Ошондо да келин уулу абдан капа болушту. Өзгөчө келини кубарып, кумсарып, өзүнчө бирдемелерди угузуп-угузбай сүйлөнүп жатты. Ошол күн эле эшиктин кулпулагычын алмаштырышты. Антпесе болбойт дешти. Көрсө, ачкычты таап алган неме үйгө уруга кириши мүмкүн экен. Ал кайдан билет десең, ачкыч ушул үйдүкү экенин. Кыскасы, ачкыч экинчи жоголбосун деп уул келини катуу эскертишти. Атасынын көңүлүнөн да ачкыч кымбат болуп кеткенине карыя ичинен таарынды. Ошентсе да ал ачкычына сак болуп калды. Анан да ушунча жылдан бери сырткы эшикти ичинен бекитип алганды үйрөнө албай койду. Көбүнчө унутуп калат. Көнбөгөндүкү да. Анан эле келин уулу эшик дагы ачык калыптыр деп башташат. Ой, андан эмне болуп кетмегиле? Үйдө мен олтурамын го, деди карыя бир жолу. Келини мускулдуу жылмайып күйөөсүн карады. Улуу башын чайкап алды да түшүндүрө баштады. Ата, квартираларга ууру кирип, жан баккандар бар. Ошону кесип кылып алышат. Эшик ачык болсо аларга Кудай берет. Сиздин олтурганыңыз бир тыйын. Сизден да бирөө коркобу? Карыяга уулунун акыркы сөзү катуу тийди. Ооба, менден эч ким коркпойт. Мен азыр эч ким эмесмин деген заалуу ойго чөктү. Бирок капасын билгизбей өз бөлмөсүнө акырын басып кирип кетти. Текчеде турган байбичесинин сүрөтү капа болбо Абышка, алар айта берет, баары бир сеники туура деген таризде карап туруптур.
Ошондон көп өтпөй эле бир күнү кечинде уулу айтып калды. Ата, сиз эртең ооруканага жатышыңыз керек. Келиниңиз баарын сүйлөшүп койду. Мен өзүм жайгаштырып келем. Эмнеге кокуй? Мен сопсо эле турам го. Карыя уулун таңыркай карады. Биз эс алууга чыгып, алыска кеткени жатабыз бир айга. Сиз жалгыз жашай албайсыз. Келиниңиз да сизге ишенбей жатат. Кудай урган тура. Эч жерим оорубаса, эмне деп жатам доктурга? Ушул жашыңызда кантип эч жериңиз оорубасын? Алдын ала текшерүүдөн өтөсүз, дарылашат. Анын үстүнө ал карыялардын ооруканасы. Сизге окшогон абышкалардын баарысы ошол жерде, деди уулу өктөмсүрүп. Карыянын шагысына түштү. Бирок бул жолу да ул келине катуу айта алган жок. Эртеси уулу атасы машинесине салып ооруканага алып жөнөдү. Касым карыя ушул азыр чындап эле каарып, жүдөп, ооруп калгандай көрүндү. Арткы орундукта үңкүйүп чөгүп олтурду. Аңгыча уулунун чөнтөк телефону шыңгырап калды. Ооба, макул, унутпайм, деп кыска жооп берди. Анан атасына бурулуп, үйдүн ачкычын мага берип коюңуз, жоготуп аласыз, деди. Атасы чөнтөгүнөн ачкычты алып, үндөбөстөн уулуна карматты. Оорукананын керебетинде жатып, карыянын ойлору он талаа болду. Жалгыз бала деп көзүн карап, эркелетип, энеси үкү алаканга салып, берим менен чоңойтушкан эле. Эмнеге мындай кайрымсыз болуп калды деген ойлор карыянын көкүрөгүн эзип жатты. Төрөбөгөн аялынын сөзүнөн чыкпай, ошонун гана көзүн карап, жашап калганына бир чети уулуна боору урду. Ташбоор уул келинине, анан бүгүнкү кайрымсыз жексур заманга таарынган карыя эртеси чындап эле ооруп калды. Көтөрүлүп кеткен кан басымын түшүрүш үчүн доктурлар баардык аракеттерин көрүп жатышты. А ушул маалда Кара деңизде эс алууну көксөгөн уул келини көк мейкиндин бийигинде самолетто учуп барат.